саламатсыздарбы? Урматтуу Кайрымдуу бол каналынын көрүүчүлөрү, негизи эле бул эфирде көрүп жаткан жарандарыбыз бул фонд эмне иш аткарып келгенин баарыңыздарга эле маалым болсо керек. Кимде ким маалым болбосо да кыскача маалым берип кетейин. Кайрымдуу бол коомдук Кайрымдуулук фонду өз тарыхында коомдогу аярлуу катмарга өзгөчө көңүл буруп, кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келет. Алардын ичинде ден соолугунан муктаж болгон жарандар, майыптар, өзгөчө камкордукка муктаж болгон жарандарга айтор кайрымдуулуктун бардык тармактарында өз иштерин улантып келет. Бүгүн биз эфирден алкагында ушул Кайрымдуу бол коомдук Кайрымдуулук фонду жакшы бир долбоорду алып чыгып атат. Ошол долбоор боюнча биз талкууну жүргүзгөн жатабыз. Анда эмесе биз ошол талкууну баштаардан мурда ушул долбоорду тааныштырган видеону көрүп алып, анан кийин талкуубузду улантсак. Кайрымдуу бол коомдук Кайрымдуулук фонду жаңы кадам таштады. Коомдун айрылуу катмарда кам көрүп келген фонд бирге курабыз долбоорун иштеп чыкты. Фонд түптөлгөндөн бери 29 үй муктаж жарандарга кайрымдуу элдин жардамы менен салып берген. Эми 6 айда бир муктаж үй бүлөнү турак жайлуу кыла турган долбоорду иштеп чыкты. Эми долбоордун шарттарын атап өтсөк, Бирге курабыз долбоору 250 жардам берем деген мекендештердин башын бириктирет. Анда катталган жаран ай сайын 1000 сомдон жардамга кол сунат. Бирок бир ай менен токтоп калбайт. 250 жаран 6 айда 6000 сом муктаждуулукка жумшайт. чогулган каражат каяка жумшалат деп кызыксаңыз керек. Бул долбоордун максаты 6 айда бир муктаж жаранды ак өргөлө кылуу. Башы бириккен кайрымдуу 250 жаран 6 айда 1000 сомдон чогултуп, жалпы 1,5 миллион сомго жеткирет. Бул суммага муктаж болгон мекендеш турак жайлуу болот. Кайсы муктаж адамга жардам беребиз деп кызыгып жатсаңыз керек. Кайрымдуу бол коомдук Кайрымдуулук фондунун тарыхы кенен. Фонд түптөлгөндөн бери дээрлик 10 миңдей муктаж жаран кайрылган. Албетте, бардыгына жардам көрсөтө алган жок. Бирок ар бир муктаж тууралуу тизме фонддо сакталууда. Бирге курабыз долбоорунда дал ушул тизмеден чындап муктаж болгон жарандарга четинен турак жай менен камсыз кылат. 250 кайрымдуу жарандын акчасына кандай үй салынат? Ар бир айда чогулган каражатка үй салуу үчүн керектелген буюмдар алынат. Мисалы, бир айда чогулган 250 миң сомго фундамент коюлса, кийинки айда дубалы тургузулат. Ушундай ирет менен 6 айда бир ак өргө салынат. Катталган жарандар кайсы жактан маалымат алат? Жардам берем деген 250 жарандын тизмесине киргендерге атайын WhatsApp групп ачылат. Ал жактан сиз кол сунган каражат тууралуу толук маалымат берилип турат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз талкуубузду уланталы. Биздин студиябызга келген коноктор менен алгач тааныштырып алайын. Кайрымдуу бол коомдук Кайрымдуулук фондунун президенти Азамат Байматов, Имам Саракси медресесинин мугалими, дин таануучу Бактияр Ажы Шарапов, жеке ишкер долбоордун курулуш жагын көзөмөлдөгөн Адилет Айткулов, жеке ишкер долбоордун бухгалтерлик ишин алып барган Канышай Жамалбекова, жана жеке ишкер долбоордун менеджерлик кызматын алып барган Айнура Турсуниязова. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Талкууну алгач, Азамат мырза, сизден баштасам, айтсаңыз, биз бүгүнкү талкуу кылып аткан ушул долбоор кандайча келип чыгып калды? Негизи эле ушул кадамдарды кантип баштадыңыздар? Долбоорду тааныштырып айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук фонд ошол калктын аярлуу катмарында турган, ошол турак жайга муктаж болуп турган, ушундай бир майып, биринчи топтогу майыптыгы боюнча ошол жанагындай жалгыз бой энелерди биз камтып келгенбиз. Анан бул күнгө чейин Кайрымдуу бол коомдук фонд 2016-жылдан бүгүнкү чейин ошол 29 турак жайды тургузганбыз. Бул дагы ошол кайрымдуу инсандардын колдоосу менен. Ал эми бүгүн дагы ушундай муктаждык коомчулукта көп болуп аткандыктан, ушундай кайрылуулардын көбүрөөк болуп аткандыктан биз ушул долбоорду да алып чыгууга себеп болду. Азыр ушул биз бирге курабыз долбоору бүгүнкү күндө ошол 250 адамдан турат. Азыр алдыда видеодо көргөндөгүдөй, ошол 250 адамдан 1000 сомдон, айына 1000 сомдон чогулса, ошол чогулган каражат отчеттук негизде баардыгы ачык айкын. И ошол эле чогулган каражаттан тышкары эч кандай бир киреше башка жактан кирбеш керек жана кошулбаш керек. Ошол тамга салынган турак жайга чогулган каражат ушул бир эле муктаж адамдын үйүнө жумшалып, ал эми каражат башка ошол салынган үйдөн
башка адамдарга сооп бөлүшпөш үчүн мунун баары каралып чыкты да. Мунун баары каралып, анан Кудай буйруса, эми мен дагы ушул кадамда сүйүнүп кубанып турам, анткени бунун артында өтө көп адамдар кубанычка, сүйүнүчкө болот деп Кудай буйруса ошол сапарга таанымалдабыз. Азамат мырза, бизге түшүндүрүп берсеңиз, мынакей жогоруда видеодо да көргөзүлдү, анан 250 адам бул кантип катталат? Кантип кайрылса болот сиздерге? 250 адам бул эми ошо жакшылык кылайын деп, эртеңки акыретине сооп таап, бир соопка иштеп калайын деген инсандардын ар бири келип катыша алса болот. Ал эми ал каттоо ошол тартип эреже каралган. Бизге байланышка чыкса, ошол байланышта калган маселелер толугу менен түшүндүрүлөт да. Анан бул жерде ошол айдан айга чогулган каражаттарды толугу менен азыр алдыда дагы биздин кесиптештер түшүндүрүп беришет. Чоң рахмат. Бактияр ажы, айтсаңыз, мен сизге мындай суроо бергим келип атат. Негизи эле биздин ислам динибизде, шариатта кайрымдуулуктун орду кандай? Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Машалла, Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бириңиздердин кылган кайрымдуулугуңуздарды толугу менен кабыл кылган болсун. Бул боюнча динимизде Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Таавана алал бирри ват тaqwa." Силер ар бириңер жакшылыкка жана Алладан коркууга жардам бергиле деп Аллах Тааланын буйругу бар. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким бир мусулман бир тууганынын муктаждыгыны, кажатыны чыгарган болсо, бүтүргөн болсо, Аллах Таала сөзсүз ошол пендесинин бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы муктаждыгын бүтүрөт деген. Муну ошондон отурган булардын кылып аткан иштерин көрүп аябай кубандым. Анан мен дагы машалла колумдан келишинче жардам берейин деп чечтим. Чоң рахмат. Адилет мырза, сизге өтөлү негизи эле биз сөз кылып аткан долбоорго сиз кантип келип калдыңыз жана ушул долбоордун негизги болгон куруу иштерине жоопкерчиликти мойнуңузга алган экенсиз. Сиз бул долбоорго кантип келип калдыңыз жана биз сөз кылып аткан үйлөр кандай курулат? Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Негизи биз бул жолго Азамат акебиз менен замандаш болуп, жердеш болуп, бир кыскача кайрымдуулук иштеринен таанышып калып, ушул Азамат байкенин кылган иштерин багы угуп билип көрүү менен багы ашыгып жана ошол Азамат байкенин колуна кол, бутуна бут бололу деп багы сапарлаш болуп, Азамат байкенин түшкөн сунушту багы сүйүнүү менен кабыл алып, анткени мындай нерсе бардык эле инсандын колуна келе бербейт, жана бардык эле инсан кыла албайт деп ойлойм. Анан бул куруу максатында мен негизи өзүмдүн жеке оюмду айта кетсем, мындай сүйүнүү менен курабыз деп турам да. Сүйүнүү менен, анткени канча деген инсандарыбыз, канча деген муктаждарыбыз ушул багы бир тилек болуп, бир билек болуп чогулуп, багы ынтымагыбызды арттыруу. Кыргыздар качанга чейин чачылбай биригүүнүн жолунда бир болууну максатын көздөп, ушундай бир ийгиликти курабыз деген ниеттемин да. Чоң рахмат. Канышайым, сиз ушул долбоордун бухгалтерлик жагын көзөмөлгө алат экенсиз. Анан ушу бардыгыңыздарга эле бир алгач бир суроодон берейин. Негизи эле бул долбоорго сиз кантип келип калдыңыз өзү? Ассаламу алейкум. Бул долбоорго мен кантип келип калдым? Бул долбоорго чейин мен дагы кайрымдуулук иштерин алып барып жүргөм. Анан кайрымдуулук иштерин алып барып жүргөн кезде калыбына келип, калган адамдардын жүзүндөгү нурун көрүп, ыраазычылык уккан бул жан дүйнөгө ушунчалык бир жагымдуу сезимдерди берет экен. Ошол кайрымдуулук аркылуу Азамат Байматов байкебиз менен таанышып калдым. Анан сунуш түшкөндө мен чын жүрөгүм менен бул чогуу сунушту кабыл алып аттандым ушул чоң бир долбоорго. Себеби кайрымдуулук жолунда жүрүп калган инсандар гана түшүнө алат мындай сезимдерди, мындай бул кумар болуп калат экен, бул өзүнчө бир жан дүйнөгө бир мындайча айтканда жакшы азык болуп берет экен да. Чоң рахмат. Айнурайым, эң кызыктуу суроо болсун, негизи эле ошол кайрымдуулук жолуна кадам таштаганыңыздын максаты эмнеде? Саламатсыздарбы?
кайрымдуулук иштерге сапар таштоонун бир чоңдон чоң бир себептери бир муңайып турган адамдарда сүйүндү. Ошо менен эле бирге өзүбүзгө бир акыретке азыктоо максаты бар. Негизи эле бул долбоорго чейинки кылып жаткан иштерибиз бизде ошо кайрымдуулук иштери менен алек болуп келгенбиз. Кичинекей биздеги волонтерлук бир кичинекей коомубуз бар. Ошо менен ошол бир муңайып турган адамдарды сүйүндүдү бул керемет сезимдер экенин сезип келебиз да. Чоң рахмат. Азамат мырза, суроого өтөлү, кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун бул ирет алып чыгып аткан бирге куробуз долбоорунун шарттарын түшүндүрүп берсеңиз. Себеби мынакей көрүп жаткан көрүүчүлөргө да аябай кызыктуу болсо керек. Баягы биз үстүртүнөн сүйлөп долбоор жөнүндө айтып берип атабыз. Долбоордун максатын айтып өттүк, эми бул долбоордун шарттары кандай? Себеби сиз буга чейинки жооп бергениңизде айттыңыз, 250 адам 1000 сомдон айына чогултат депчи 6 айда. Бирок баягы көрүүчүлөр дагы түшүнүп калбасын, буга 250 адам катталат, адан ашык болбойбу дегенде түшүндүрүп да. Ошол шарттарын айтып берсеңиз. Шарттары болсо ошол 250 адам ошондо 1000 сомдон чогултуп атпайбы айыначы. Айдын ошол шарты онун чогулган каражат унунан 20-сына чейин чогултуу эмеси жүрөт 10 күн. Анан 10 күн чогултуп, анан кийин толук чогулуп бүткөндөн кийин 250 адамдан ошол чогулган каражат ошол айы толук анан түпкү ошол фундаментине жумшалат да. Биздин биринчи чогулган ай менен мындайча айтканда анын фундаменти коюлуп бүтөт экен. Биз эсепке алсак, Кудай буйрса. Анан 20-сынан 30-на чейин бул ошол материалдарын алып, курулуш материалдарын алып, ошол эле аралыкта эми азыр бүгүнкү күндө заман өнүккөндүктөн фундамент илгеркиче узак убакыт эмес, кыска аралыкта эле 2 күн 3 күндө уже фундамент коюлуп бүтүп атпайбы. Анан ошентип туруп мына бүгүнкү күндө Адилет мырза толугу менен айдын аягында отчетун берет. Бардыгы квитанциянын негизинде. Биз 250 дегендигибиз себеби ошол 200 адамдыкы жетиштүү экен 6 ай аралыгындачы. Экинчи чогулган айда ал стенасына кетет. Стенасына жумшалат. Стенага дагы биз бүгүнкү күндө жанагындай ылай эмелери колдонбой тургандай кылып, газа блоктор менен жылуулугуна карап, ошонусуна карап туруп бүгүнкү күндө биз буга чейин ушундай салып келгенбиз да. Стена адагы бат тура турган. Тез курула турган турак жай болуп эсептелет да. Экинчи айда чогулган каражаттагы ошол 250 000 сом толугу менен стенага Кудай буйрса жетиштүү. Ал эми чатыры да ошентип жабылат. Мына ушундай жолдор менен ар бир отчеттук. Анан бул жерден элдер дагы мындай бир катышкан адамдарда күмөн саноолор пайда болбош үчүн ошол 250 адамга гана таандык болсо экен деп жатабыз. Бул сооп. Бир адамды кубандыруудагы пайда болгон сооп, Аллах Таала бизге ошол соопту жазган болсо, ошо 250 адамга гана таандык болсо экен деп атабыз. Анткени себеби эгер башка жактан да каражатты биз киргизе турган болсок, демек бул жакта уже биздин ниеттер чачырайт. Ошондой ниеттер чачыратпаш үчүн мына ушундай тартип эрежелер камтылды. И ошол эле бир группа түзүлсө, ал группага дагы кандайдыр бир ар кандай маалыматтар ал жака камтылбайт. Жөн гана ошол турак жай боюнча гана маалыматтар камтылат. Мына ушундай. Ал эми максатыбыз болсо ошол, Кудай буйрса, биз бүгүн бар кезибизде ушуну жасап калыш керек болуп атат. Анткени биздин убактыларыбыз өтүп жатат. Ошол себептен муну шашылып жасоонун алдындабыз да. Азамат мырза, биз сөз кылып аткан долбоордо ошол 250 адам айына 1000 сомдон салып, 6 айда 6000 сом салганда бир турак жай, бир муктаж адамдын муктаждыгын чечебиз деп атпайсыздарбы? Анан баягы көрүп аткан көрүүчүлөр ушул кайрымдуулук жолго кол сунам деген адамдар 250ден ашып кете турган болсо кандай болот? Биз ушуну мынтип пландап атабыз. Мен жүрөгүм сезип жатат, ишенип жатам. Анткени биз элибиз, журтубуз Кудайга шүгүр, берешен калктын, элдин уулдарыбыз, урпагыбыз. Эгер 250ден аша турган болсо, ошол эле кайра экинчи группа түзүлүп, 250. Эгерде бир моментте, эгер бизде 5 группа болуп калса, демек анда биз 6 ай аралыгында бир үй эмес, биз 5 үйдү салганга мүмкүнчүлүгүбүз жетет деген сөз да. Буну чектегенден алыспыз. Эгер биздин катарыбыз канчалык көп болсо экен деп жатабыз. Эгер канчалык көбөйө турган болсок, биз жана кыргыз атабыз айткандай эле, жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп, мына ушуну камтынганын аракетиндебиз. Көбөйгөндүгүбүздү күтүп атабыз.
Чоң рахмат. Бактияр ажы, мынакей жогоруда эле Азамат байке толук түшүндүрүп берди. Бул долбоордун шарттары 250 адам катталыш керек экен. 250 адам 6 айда, ар бир айда 1000 сомдон салып 6000 сом салыш керек экен. Анан сиз ошол дин таануучу инсан катары айтсаңыз, бул шарттар биздин шариятка туура келеби? Сөзсүз туура келет. Анан 250 адам дегенде азыр мен дагы араң түшүндүм. Себеби биз алхамдулилlah 7 миллионбуз да азыр. 7 миллионбуз, анан 250 адам качан жетишебиз десем, жок, бул бир группанын болушу 250 адам экен да. Болду, ар бир адам өзүнүн ыктыяры менен. Анан бул иш садака жария деген сөз, шарият боюнчачы. Садака жария дегени бизде мындай жакшы сөзүбүз бар го, оң колуң берген жакшылыкты сол колуң билбесин дегендейчи. Ал эми бул 250 адамдыкы мынтип жария. Мечит салып койсоң, аны жашыруун кыла албайсың да эч качан. Сөзсүз бир адамдын атыга аталыш керек, бир адам салды деш керек. Кудум эле бул 250 адамдыкы дал мына ушундай экен. Бардыгы ачык айтып эле, мына мен мына командамдамын, мен бул командадамын. Биздин үйүбүз нарынга салып атат, биздин үйүбүз таласка салынып атат, биздин үйүбүз чүйгө салынып атат дегенде, балким 7 областтан эле ар бир областка ушундай кылып койсо болот экен да. Анан буга эч кандай шарият каршы эмес. Балким шариятта мына ошол берешендикке үндөйт, урматтууган. Сиз 1-ди берсеңиз, Аллах Таала 10-ду берем дейт, 10-ду берсеңиз Аллах 100-дү берем дейт, 100-дү берсеңиз Аллах Таала 1000-ди берем дейт. Демек, бергенге шашылышыбыз керек. Чоң рахмат. Адлет мырза, бир үй 6 айда салып бүтөбүз деп атасыздар. Негизи эле бүгүнкү учурда эгер акча каражаты ошол 250 адам убагында берип, ошол кайрымдуулук жолуна колун сунуп турса, сиздер ошол үйдү 6 айдын ичинде бүтүрө аласыздарбы? Жана сиздер курган үйлөрдүн өзгөчөлүгү эмнеде? Биз багы буну пландап чыгып, сметасын чийип, бирок бүтүрөбүз деген негизде. Эми багы бүтүрүп коюш колдон келет эле. Азыр техника өнүккөн заман. Болгону баардык нерсе келип каражатка такалат да. Анан эгер каражат убагында болсо, сапаттуу курганга аракет кылуу. Анткени бул үйдү биз ошол муктаждарга эле салып берүүнү эмес, ошолор биз ошолорго жылуулук берүү максатында да. Ошолорду багы элдин четкери экен, коомдун четкери эмес, биздин катарда болуусун сезип, мындай сапаттуу, тезирээк курганга багы багыт алып атабыз да. Үйлөрдүн сапаты жөнүндө айтсаңыз. Үйлөрдүн сапаты багы фундаментин жакшы куюп, арматура менен анын баарын карап чыктык, дуалын жана пеноблок менен, анткени жылуу да болот, батыраак курулат. Ошол жагын дагы карап, багы анткени багы арасы регионго курулгандыктан, багы ташыганга дагы, алып барганга дагы ылайыктуу болгондуктан биз ошону тандап, Азамат акебиз буга чейин ошол жол менен куруп келген экен. Биз деле багы ошол жол менен эле багы улантып, жеткиликтүү кылып берели деп, анан ушунча элибиз колдоп коштой турган болсо, ба сүйүүнү менен курганга даярбыз да. Кошумчалап дагы бир суроо берип кетейинизби, Адлет мырза? Кызык болуп атат мага, себеби мен эле эмес, көрүп аткан көрүүчүлөргө да кызык болсо керек. Бир үйдү куруп аткан учурда канча куруучу иштейт жана сиздер айлык майын алып иштейсиздерби? Канча куруучу иштешин азыр багы иш жыл электен мындай белгилүү деле эмес. Бирок багы карап көрүп, мындай 4төн кем болбойт деген. Анткени ошол планга келип такылып атат да. Анан эми иштеп аткан кишилерге ошодон чогулган акчадан каражат төлөнүш керек да. Анткени азыр эч ким бекер иштете албайбыз да. Ошолдуктан бөлүп беришке туура келет да. Чоң рахмат. Каншайым, сиз ошол бухгалтерлик фонд долбоордун бухгалтерлик багытын колго алгандан кийин айтсаңыз, ошол 250 адамдын акчасы каяка келип түшөт жана алар кандай коротулат? Долбоор үчүн атайын счет ачылган. Ошол счетко топтолот. Анан айтып атпайбызбы, этап менен үйлөр курула баштайт деп. Мисал үчүн биринчи айда фундаментте кетет. Ошол фундаментке кеткен чыгым, жумушчуларга берилген айлык маянасы, ошонун баары группадагы адамдарга чек аркылуу айдын аягында отчет менен толук түрдө берилип турат. Кошумчалап дагы бир суроо берейин, Каншайым. Мынакей жогоруда Азамат байке өзү айтып кетти. Баягы 250 киши менен гана чектелип калбайсыз атпайлы. Биздин сиздер
кылып аткан долбоордо 250 адамдын акчасы бир чогулат, бир үйгө кетет да. Сиздер айтып атасыздар, бир счет ачылат деп атасыздар. Эгер экинчи 250, үчүнчү 250 киши болуп калса, ошондо кандай болуп калат? Алардын акчасы баары бир жерге чогулабы же өз-өзүнчө чогулабы? Ошол счет менен эле кете берет. Бирок группа отдельно кеткендиктен 250 адам болуп группа отдельно кеткендиктен ал жерде ар бир группага отчеттор бөлөк болуп кетет. Чоң рахмат. Айнур айым, сиз долбоордун менеджери катары Кудай буйрса мынакей алдыга койгон жолдор жылышып калса, өз максатына жетип калса, баягы коомчулукка таратуу жагын сиз көзөмөлгө аласыз. Анан ошол иштерди сиз кантип чагылдырасыз, кайсыл жактан чагылдырасыз, көрүп аткан элдер кайсыл жактан маалымат алат? Кудайым буйрса, бул иштери, бул долбоор алгылыктуу алдыга жагат деген чоң үмүттөрүбүз бар. Себеби бул жердеги бизди негизи эле кыргыз элинен айланса болот. Кыргыз эли ар дайым ушунчалык берешендик кылып келген, жүрөгү жумшак, колдору берешен болгон, ушунчалык бир дүйнөдөгү бир уникалдуу элден деп өзүбүздүн элди мактап кетсек болот. Анткени ушундай бир чогула турган иштерди, бирөөгө жардам бере турган иштерди ушунчалык берешендик кылып келген эл да. Ошол себептен Кудайым буйрса, мынакей ушул кайрымдуу бол өзүнүн фонддун социо тармактардагы баракчаларынан чагылдырылат. Азыркы күндө эми баягы интернеттин заманы деп коебузбу, баардыгыбызда тең мобилдик телефон бар. Ошол аркылуу биз чагылдырууга абдан аракеттерди кылабыз. Ошондой эле ошол биздин досторубуз айтып кеткендей эле, ушул жердеги бир алгылыктуу иштер болуп жаткандын баардыгын тең сүйүүнү менен таратууга, сүйүүнү менен баардык ошол биз менен кошо бол деп бир чакырык таштап кетүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Чоң рахмат. Азамат мырза, сизге кайтып келели. Негизги суроонун баары сизге. Баягы ошол кайрымдуулук, коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси катары бул долбоорго колдоо көргөзөм деген жарандарга кандай талаптар бар, кандай шарттар бар? Жардам колун сунам дегендерге эч кандайчалык мындай чектөөлөр деле жок да. Биз эгерде ошол эртеңки акыретим үчүн бир кичине азык таап алайын деген адамдардын баардыгын чакырабыз. Кудай буйрса, эшигибиз болсо кенен ачык. Кудай буйрса. Азамат мырза, айтсаңыз, ушул долбоорду ишке ашырууда мынакей 250 адамдан 6000 сомдон чогулуп атпайбы? Анан мындай суроо бар да, ушул акча каражатка бир үй туруп калабы? Ошол эле учурда жер маселеси деген дагы маселе бар да. Сиздер ушул жакта карадыңыздарбы? Бул жак каралды. Анткени биз участокту болсо, эгер жер тилкесине отурган болсок, эгер өзүнүн бүгүнкү күндө бизге кайрылган инсандар бар, өзү майыптыгы боюнча ошол жери бар, бирок үй сала албай келаткандар бар катарыбызда. Жери жокторго биз жер алганга ага шартыбыз жок. Аны ачык айтышыбыз керек, анткени жер тилкеси бүгүн өтө кымбат, кызыл китеби мененчи. Бүгүн бизде бирок жерин алып, майыптыгы менен майып балдарын бага албай аткан энелер бар. Мына ошондой документтин ошондой негизде кабыл алып, анан ошонун негизинде биз үй салып берүүнүн алдындабыз. Кудай буйрса. Дагы бир суроо берейин. Баягы эки адам сүйлөшсө 3 ой чыгат да. Анан 250 адамдын дагы 250 ою бар. Ал жерде сураш да мүмкүн, ушул суроо мага да кызык болуп атат. Баягы 250 адамдын акчасын бириктирип бир муктаж адамга жардам берели деп атканда, сиздер ошол муктаж адамды кайсыл муктаж экен, аны ушул 250 адам менен кеңешесиздерби же сиздердин өзүңүздөрдүн тандооңуздар болобу? Жок, бул жерде тандоо 250 адам баарына коюлбайт. Тандоо өзүбүздүн ошол жалгыз бой эне мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, бизде каралган кайрымдуу болуп коомдук фонддун тандоосу бар. Ошол фонд жаңы ачылган, түптөлгөндөн баштап ошол негизде гана кете берет. Биз сунуштайбыз. Ошол сунуштун негизинде аны дагы жанагындай бир тааныш билишине сыяктуудай көрүнүш бизде болбош керек. Буга чейин болгон эмес, болбош керек. Ошол негизде гана 250 биздин мекендешибизге мына ушул инсанды биз туура таптык. Ушундай акыбалда экен деп акыбалдары көрсөтүлөт. Анан ошол негизинде иш жүргүзүлөт. Чоң рахмат. Бактияр ажы, сизге суроо берейин. Мынакей азыр ушул долбоордун кандайдыр бир шарттарын уктук, талаптарын уктук. Негизи эле баягы жардам берем деген адамдарга ушинтип талаптарды коюу өзү туурабы жана сиздин ушул ишке болгон элге кайрылууңуз, чакырууңуз?
Албетте урматтуу ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси болмоюнча ишти алдыга жылдыруу кыйын да. Ошондуктан биз чындап эле ошол талаптарды коюп туруп, анан буга ыктыярдуу түрдө, мажбур түрүндө эмес, ыктыярдуу түрдө ким бере алат. Ыраазы болбой турган болсо, өз учурунда кайра чыгып кетсе деле болот. Анын жок сен бир кошулдуңбу болду, бир үй бүткөнгө чейин сен турасың деген коркутуулар жок. Өзүнүн каалоосу менен эле. Анан чын деле урматтууган элибизде жакшы сөз бар. Айыл башка тилек бир, бармак башка билек бир депчи. Айылыбыз башка, бирок тилегибиз бир болсо, бармактарыбыз башка, бирок билек бир боло турган болсо, биз ар дайым жеңишке жетишебиз да. Ошон үчүн урматтууган азыр Кудайга шүгүр, өтө сонун заманда жашап атабыз. Эл бир айда 1000 сомду оңой эле чыгарып коет. Эгер берем деп дидарыда болсо, нар жагында болсо, берем деген ой бар болсо, ишеним керек сөзсүз урматтууган, ишенмейинче эч кандай иш кыла албайсың. Буга чейин албетте бул акебиз бардык нерсени кылып келген, эл дагы тааныйт. Азамат Байматов деген деле үй элеси дедик го. Ошондуктан атам мен элди чакырат элем, келиңиздер, баарыбыз ишеним көрсөтө турган болсок, баягы тама көл болот дегендей, 1000 сомдон айына түшүп тура турган болсо, 250 000 сом деген оңой акча эмес. О азыр эжекебиз дагы айтып өттү го, элибизден айлансак болот. Элибизге ушул багыт эле көрсөтүш керек да азырчы, багыт эле. Антпесе урматтуу тууган, кече мен бир тойдо азыр Жалал Абадтан келдим да, бүгүн Жалал Абадтан тойдо көрдүм, айлан айын дасторконго чыны кое турган орун жок да. Коюнсын жок же толуп калган да. Демек ошончолук деңгээлде элибизде бар деген сөз. Ошону жакшылыкка бура берсек, Кудай буйрса, өтө сонун иштер болот. Биз толук үмүтүбүз бар. Чоң рахмат. Алет мырза, соңку суроом болсун сизге. Сиздин өзүңүздүн ишеничиңиз жана көрүп аткан көрүүчүлөргө кайрылыңыз. Эми бага биздин ишенич болбосо биз бул жерге келбейт элек. Анткени багы адам бир чечим чыгарып туруп, бир жакка багыт алып туруп барбаса, ишеним болбосо ал жакка барыптын да кереги жок да. Анан ушуга бел байлап, ушул багы бул жашоодо дагы кызыктуу жашап өттүк да. Эми ушул акыретке да кичине кызыктуураак жашоо болсо экен деген ниет менен ушул жолго келип, анан элдерге кайрылуум багы биздин катарга келип, биз менен катарлаш болуп, ушул заманда замандаш болуп бирге жашап аткандан кийин багы акыретте да бирге болуу деген ой менен биздин катарга келсеңиздер, багы биз алган соопту сиздерге да бөлүшөлү. Анткени багы динде айтылат, өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө кааламайсың, сен толук мусулман болбойсуң депчи. Ошондуктан бизге өзүбүз каалап аткан нерсени башкаларга да каалайлы деген ниетте. Чоң рахмат. Канышайым, сиз көздөп максаттанып келген максатыңыз келечекте орун алат деп ишенесизби? Толук түрдө ишенем. Себеби биздин катарыбызды толуктаган инсандардын баары биринчиден Алланын ыраазычылыгын көздөгөн инсандар. Экинчиден ошол Алланын ыраазычылыгын алайын деп көздөрү жанып турган ушундай бир чечкиндүү инсандар чогулуп турабыз. Ошондуктан мен толук түрдө ишенем. Буйруса ушул долбоорубуз алдыга жылып, ишибизди баштап алсак, анан элге кайрылуун бул гана жашообузду гана ойлоп өмүр сүрбөстөн, акыретибизди да ойлоп, ошол жака куру барбастан, колубузда бир жакшы алгылыктуу соопторубуз менен баралы деп барыш үчүн бизди катарыбызга сиздерди да чакырабыз. Катарыбызга келип, силер дагы катарыбызды толуктагыла. Чоң рахмат. Айнур айым, сиздин дагы өзүңүздүн оюңуз, көрүп аткан көрүүчүлөргө кайрылуңуз. Негизи эле биздин ушу көптөгөн ушу бир иштерди алып барууда соц тармактары аркылуу ушу соопчулук ишти биздин катарда бол деп чакырып таштап келебиз да. Ушу мен Азаматтын бир иштерин бир белгилеп өткүм келди, ушу кененирээк деп айтып кетсем да болот. Анткени Азамат ушу бизге чакырык таштагандан кийин келүү менен ушул кайрымдуулук иштердеги болгон сапарын көрүү менен да бүгүнкү күнү биз кылып жаткан нерсе жана башка адамдар кылып жаткан нерсе бул кичинекей бир сооптор экенин көрүү менен ушунчалык мен өзүм да бир чети капа болдум десем да болот да. Себеби Азамат кылып жаткан иштерди биз аркасынан кубалап чуркасак дагы жете алабыз, иштин көбүнгө койгон экен. Бүгүнкү күнү ушул бир коомдо мынакей азыркы көтөрүп жаткан ушул бир долбоордун алкагында көптөгөн биздин мекендештер колдойт.
колдой турган мекендештер көп. Анткени биздин мигрант мекендештерибиз дагы колдойт деген чоң үмүттөрүбүз бар. Анткени садака берүүдө дейт, муну ушунчалык бир сакралдуу күчкө ээ болгондуктан садака берүүдө өзүбүздүн эле бир өзүбүзгө бир келе турган 74 кырсыктын эшигин жабуу деген бул эмне деген керемет. Садака берүүдө кадыр баркыбыз көтөрүлүп жатса, садака берүүдө жолубуз ачылып жатса, садака берүүдө үй бүлөбүздө тынчтык, бейпилдик болсо, акыретке азык боло турган болсо, бул нерсеге биздин катардан ашып шашылып кошулуу керек. Мен дагы ушул долбоордун ишке ашаарына ушунчалык бир сүйүнүч менен кабыл алдым десем дагы болот. Бул иштин мындайча айтканда бир алгылыктуу ишке жүрүшүнө баардыгыбыз тең салым кошобуз. Ошону менен дагы ушул биздин көрүп жаткан көрүүчүлөрү жана биздин досторубуз жана мекендештерибиз баардыгыңыздар тең бул соопчулук иште, кайрымдуулук иште биз менен сапарда болуңуздар деп чакырып кетмекпиз. Чоң рахмат, аябай жакшы, кайрылуу болду. Азамат мырза, соңку жооп сизден болсун. Ушул фонддун жетекчиси катары сизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө өзүңүздүн кайрылууңуз жана ушул долбоорго болгон ишеничиңиз. Менин ишеничим өтө чоң, Кудай буйрса, анткени үмүтсүздүк бир эле шайтанга таандык деген. Биз үмүт менен жашайбыз. Буга чейин дагы биздин жасап келген иштерибизде элибиз, журтубуз ушундай бир жумшак жүрөгү менен сунган колу бүгүн канчалаган үмүтсүз көздөрдү ошол бир үмүтүн жандырып, ошого себепкер болуп, ушундай үйгө жетемби, жетпеймби, жетпей жүрүп өтүп кетемби деп коляскада отурган канча мекендештерди үйлүү кылып, алар үйүндө сонун өмүрүн улап бүгүн жашап жатат. Мына ошондой адамдардын берген бата тилеги бизди сөзсүз түрдө жакшылыкка жетелейт деп ойлойм. Ошол учурда мен ишенем, эмне дегенде ошол бүгүнкү күндө мындай жакшылык кылып, аркасында бир жакшы ийиз калсынчы деген инсандардын катарын толуктаган биздин устатыбыз отурат. Анткени биз кайрымдуу болуп коомдук фондун алгач түптөгөндө Раматылык Чубак устаз бизге ушул канткенде бир жакшы иш, пайдалуу иш жасайм деп зыян таба албаш үчүн, сооп табабыз деп күнөө таба албаш үчүн бизге атайын бир эмесин чийип берген. Арам адалды айырмалаш эмесинде максатында биз кеңештер сурадык. Мына ошондой ошол Чубак устаздын дагы кеңеши аябай бир көкүрөгүмдө да, анткени жакшы адамдар тирүү кезинде өзү үчүн эстелик тургузат деп бир жакшы эмесин кеңешин айткан. Көрсө ошол инсандын ошол сөздүн эмесинде өзү турат экендигин мен көз өткөндөн кийин сездим да. Анткени эми мен да ойлойм, ошондой биз эми алындай эмебиз, илимибиз болбогондон кийин, башка эмеде биз элге бир жакшы мындай колубуздан келбегенден кийин биздин колубуздан келген иш ушул экен, баягы жакшылык кылып, аркабызда ийиз калса экен деп жатам. Анткени алдыда эң башкысы эле Кудай ыраазычылык үчүн. Бирок эл эмгектен эскерет деп айткандай, ошондуктан Кудай буйрса элим, журтум, биздин катарыбызда мына азыр мен устатыбызга да мен аябай ыраазычылык билдирем. Анткени ушул сунушубузду берип, ушундай болуп жатат, ушуга кандай дейсиз десек, бул нерсени колдош керек деп алгач кадам таштап келген мына устатыбызга рахмат сизге. Аллах сизден экиден ыраазы болсун. Жана ошондой эле бир туугандар, мекендештер, замандаштар, жакшылык кылсак кылбасак бул өмүрлөр өтүп жатат, ал баарыбызга белгилүү. Бирок кандай болбосун, келүүнүн тартиби бар, бирок кетүүнүн тартиби жок деген. Бирок ошол бул өмүрдөн качан кетсек дагы кеткиче азык топтоп алайлы. Сооп куржунубузга сооп дайындап алайлы мекендеш. Ошондуктан келгиле биздин катарга. Анткени ошону муңайып турган адамга, кайгы менен кайрылган адамдын кайгысын кубанычка айлантып, бирге сооптуу сапарда сапарлаш болууга чакырам, Кудай буйрса. Чоң рахмат. Биздин студиябызга келгениңиздерге аябай ыраазыбыз. Көрүп аткан көрүүчүлөр дагы түшүнүктүү болду болуш керек. Урматтуу катышуучулар, студиянын коноктору, албетте кандайдыр бир нече күндөрдөн кийин жакшы жаңылыктар менен бирге дагы элдерге кабардайбыз деп мен толук ишенем. Урматтуу Кайрымдуу бол каналынын көрүүчүлөрү, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду бирге курабыз долбоорун баштады. Албетте бирге чогулуулу, акыретке жол куралы, себеби кол сунуунун, муктаж болгон адамдарга жардам берүүнүн бул жан дүйнөгө болгон азыгы, баа жеткис байлыгы десек болот. Андыктан бирге бололу, муктаж адамдарга өзүбүздүн колдообузду көргөзөлү. Эмки эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду жаңы кадам таштады. Коомдун айрылуу катмарда кам көрүп келген фонд бирге курабыз долбоорун иштеп чыкты.
Фонд түптөлгөндөн бери 29 үй муктаж жарандарга кайрымдуу элдин жардамы менен салып берген. Эми 6 айда бир муктаж үй бүлөнү турак жайлуу кыла турган долбоорду иштеп чыкты. Эми долбоордун шарттарын атап өтсөк. Бирге кыроос долбоору 250 жардам берем деген мекендештердин башын бириктирет. Анда катталган жаран ай сайын 1000 сомдон жардамга кол сунат. Бирок бир ай менен токтоп калбайт. 250 жаран 6 айда 6000 сом муктаждуулукка жумшайт. Чогулган каражат каяка жумшалат деп кызыксаңыз керек. Бул долбоордун максаты 6 айда бир муктаж жаранды ак өргөлүү кылуу. Башы бириккен кайрымдуу 250 жаран 6 айда 1000 сомдон чогултуп, жалпы 1,5 миллион сомго жеткирет. Бул суммага муктаж болгон мекендеш турак жайлуу болот. Кайсы муктаж адамга жардам беребиз деп кызыгып жатсаңыз керек. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун тарыхы кенен. Фонд түптөлгөндөн бери дээрлик 10 миңдей муктаж жаран кайрылган. Албетте бардыгына жардам көрсөтө алган жок. Бирок ар бир муктаж тууралуу тизме фонддо сакталууда. Бирге кураус долбоорунда дал ушул тизмеден чындап муктаж болгон жарандарга четинен турак жай менен камсыз кылат. 250 кайрымдуу жарандын акчасына кандай үй салынат? Ар бир айда чогулган каражатка үй салуу үчүн керектелген буюмдар алынат. Мисалы, бир айда чогулган 250 миң сомго фундамент коюлса, кийинки айда дубалы тургузулат. Ушундай ирет менен 6 айда бир ак өргө салынат. Катталган жарандар кайсы жактан маалымат алат? Жардам берем деген 250 жарандын тизмесине киргендерге атайын WhatsApp групп ачылат. Ал жактан сиз кол сунган каражат тууралуу толук маалымат берилип турат.